Assalamu alaikum deyт, чач өстүрүү, чач коюу адеби кандай устаз? Карартуучу боек же шампунь колдонсо болобу? Биринчи маселе. Чач өстүрүүнү сүннөт кылып жүргөн бир туугандар бар, бул сүннөт эмес, ачык эле айталы. Мындай коюп сүннөт кийип жүрөт, бул сүннөт эмес. Каяктан сүннөт эмес? Илимде эреже бар. Шамаил Тирмизи, Мавахибул Ладунния, жана башка китептерде эки ссылканы айттым сизге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачтарына эскерген. Чубак устаз раматтылык сиздерге ижаза берген көпчүлүгүңүздөргө окутуп. Вафура деп коет, ламма деп коет, памышлам чачтардын аттары бар. Эркектик бияка жетпеш керек. Кээде кулагынан ылдый эле, кээде жогору эле, кээде мындай болот эле дегени канчалык чачын сахабалар көргөн адам ошо көргөн учуруна гана жараша сыпаттаган. Түшүнүңүз, бул жерде Павлов чачы дайыма бир калыпта алып жүрдү деген сөз эмес, бир прическада. Прическанын кыргызчасы эмне болот суроо? Чаш жасалган. Өтө көбөйүп кетти, дагы барбы? Чаш жасалган. Бул дагы издейбиз муну, Айтор бир чаш жасалганда алып жүргөн эмес. Көргөн адамдын рываятын гана айтып атат. Мен Павлов ушундай чачын көрдүм. Демек ал эмнеге кулагынан ылдый түштү? Умрага барар эги алыстап кетти деген сөз. Пайгамбар умра барганда чаш жасалганын карабайт эле. Эки жолу тең чачын кыргандарга дубасын берген. Үчүнчүсүндө анан чачын кыркаргандарга дегенде да вал мукассирин деп дуба берген. Пайгамбар умрага барган сайын чачын алган да. Демек умрадан алыстаган үчүн гана мындай болуп атат деген сөз. Ушул гана сүннөт деп баса белгилеп албайбыз. Сүннөт деп май басып кетип көргөн адам митиркей келип кетсе болбойт, бул бир тууган. Туурабы? Бул биринчи маселе. Сүннөт ошол иреттүү, тартиптүү, бирдиктүү алып жүрүшүл болот, таза куроо. Ушул сүннөт болот. Экинчи маселе, чач коюу адеби. Бул хадис өтө күчтүү хадис эмес, бирок Ширатул Ислам анын шарттарында айтат: "Мен кана лаху ша'рун фалюкримху", кимдин чачы болсо, сый урматын көрсөтсүн. Таза, майлап, сүттө да колдонсо болот, айран колдонгон билгеркилер. Таза кармап, какаштатпай, майлатпай, жакшы кармап жүрсүн. Чачтын адеби ошол. Анан эркек адам өтө эле эркектиңден кетип, күзгүнүн жанында жарым саат турса, чачтын адеби эмес, бул кумсалык кызтекелик алып барат. Эркек одур-бодур да. Эркек эмне, чачы менен сулуу бир тууган, ал одур-бодур. Эркек адам аял кишиге жарашат күзгүнүн жанында. Карансын мейли, Пайгамбар сууга башка каранган, бирок шегинен өтүп эмес дегенди айтып атам. Туурабы? Бул ошол. Андан кийинки маселе, карартуучу боек согуштан бөлөк учурда макруу болот, эркек адам чачын карага боегону. Согушта гана картайып калса, душмандардын жүрөгү, биз булар карыган чалдар тубай, тез эле жеңип алабыз дедирбестен бардыгы күчүнө толуп турган, табында бышып жетилип жаткан жигиттер экен десин деп, аксакалдар чачын боесо ошондо уруксат берет. Башка учурда макруу болуп эсептелет. Жанагы шампундарчы, бул жууса кетип кала тургандай болсо, анда бир аз күнөөсү жеңилирээк, макруу танзихан болот. Анан карыгың бир топко чейин кала турган болсо, эркек адамдарга жакшы эмес. Качан уруксат берилет эркек адамга? Жаш болуп туруп, оору себептен чачы эрте эле мөөнөтүн мурда агарып кетсе, кыздар буга тийбей кыжаалаттыкты жаратса, ошол учурда зарылчылык болуп эсептелет. Анан каарып туруп деле алдап чачын кара көрсөтүп атса, жок, куракка баш ийип койгон жакшы. Кыштын кыштай, кыздын кыздай, аксакалдын аксакалдай болгону жакшы. Туурабы? Туура. Аксакалдан баары чачын пластет жап-жаш болуп жүрсө элестетиңиз. Жаргон менен сүйлөпчү. Жана инстага кирдиңби депчи. Анда жаштар эмне болот анда? Ошон үчүн кыргыздар жакшы айтып койгон, кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деп. Ал эми тамаша кинолордо бир-эки болуп калат, жашоодо аксакал өзүнүн эмесин сакташ керек да. Келинчегим таң кылат, былтыр жашаганда, жаныбыздын үйүнүн ошо квартирада ижарадашкан бир пайдасы бар экен. Бишкектин баарын билип чыгат экенсиң да. Биякта мындай, биякта дегендей депчи. Салка пайдасы тиет экен аябай. Адамдардын аң сезимин жакшы таанышат экенсиз жакында. Анан былтыркы үйүбүздүн жаныбызда ошол сулуулук саланы бар дейт. Бир баш багып калсам дейт, келинчегим айтат. Жалаң кезекке жаш чоң апалар туруп алыптыр дейт. Аларга деле жашоо керек, туура, бирок эми чеги менен да.